Саламатсызбы? Эгерде биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, кошулуп коюңуз. Саламатсыздар, урматтуу туугандар. Мен азыр Таштөбө айыл өкмөтүнө келдим. Бул жерде мага жеткен маалыматтар боюнча эмгек акыларын 113.528 сомдон алган адамдар бар экен. 61.000 сомдон алган адамдар бар экен. 87.000 сом эмгек акысын алган адамдар бар экен. Мынакей. Бул банктан алып чыгылды. Бул эмгек акыларын мына карточкаларга которгон суммалар экен да. Мынакей апрель айына, декабрь айына мынакей баягы эле 86.000 сомдон алып атышат, 27.000 сомдон алып атышат. Бул деген коррупциянын туу чокусу да. Азыр мен ушул айыл өкмөтүнүн кабинетине кирип туруп өзүнө баарын көрсөтөйүн деп атам. Мындан тышкары көп арыздануулар болуп атат айыл өкмөткөчү. Иштебей жатат, 4,5 жыл болуптур ушул жерде отурганы. 5 айылдык карайт бул айыл өкмөт. Же суулары жок, же жолдору жакшы жок. Мынакей коронавирустун маалында 3 миллион сом казнада бар болчу дейт. Жок дейт ал 3 миллион сом дагы. Ошондуктан мен азыр түз эле кирип, өзү менен сүйлөшүп, могу фактыларды карматайын деп атам. Муну мага воротам астына ыргытып кетиптир. Январь айыныкын итин тытып коюптур. Ал дагы ошондой эле да. Мына бул жерде 4 айдыкы бар. Анда эмесе барып туруп өздөрү менен сүйлөшөлү. Мынакей мен ксерокопияларды дагы чыгарып алдым азыр. Айыл өкмөттүн кызматкерлерине дагы таратам. Таштөбө айыл өкмөтүндө жүрөбүз, мынакей баратабыз. Азыр барып айыл өкмөттүн өзүнүн столунун үстүнө коелу бул фактыларды. Дагы эмне болгон? Салам алейкумдар. Жүрбөйсүздөрбү бияка? Айыл өкмөттөр айлыктарын 100 000 сомдон коюп алыштыр. Hazır mı? Kameramı. No, давай geç. Geç. İçinde büröler var ki. Bilmeyin. Мен таппайсың. Мынакей азыр айыл өкмөтүнө киребиз. Аты жөнү Бейшеналиев Бакыт Курманбекович. Мынакей 113.000 сомдон айлык коюп алыштыр өздөрүнө. 61.000 мынакей. Апрель айына дейт мынакей. 86.000 сом деп жүрөт. Жүргүдөн. Когда все нормально будет, да? Бакыт. Сельского совета, ребята. Муну кандай түшүнүп болот? Карачы айлыктарды. 113.000 сом алып атат. Bir ayda. Мне без разницы. Мынакей. Только скажи, что там не Макияж воевали. кызы
Тихо. Все, давай. Мына албайт телефонду. 61 000 сом айлық алып атат. Ким алып атат? Аз бухгалтер чыкырайын, ушундай өтөсүн Рашидов. Могу 86 000 сом айлық алып атат. Ошол эле кайса. Ошол эле мынакей апрель айында. 48 000 алып атат. Бул кандай чөнсөз? Бул деген жана карточкасы жокторго алып берип атат. Карточкасы жок. Алып алыңыз мынакей копия. Ал деген карточкасы жокторго алып берип атат. Өзү алмак беле ушунча айлык. Кандайча карточка жокторго алып берет? Карточкасы алып жана карточка алып берип ЖКХда бар жана карточкасы жоктор. Жана банковский эмес бүтүп калган. Ошолорду алып атат. Ал бир киши кантип ушундай айлыкты алмак эле? Могу карабайсыңбы? Могу 3 должностьта иштейт экен могу. Токтомамбетова Айнура. Түшүндүрүп берейин. 3 должностьта иштейт экен. Бул деген конкурстан өткөн эме боюнча по инвестиция. Ответ секретарь жок, ответ секретарьды на нее возложили, потому что конкурстан өткөн кишиге ответ секретарь болуш керек экен. Возложено. 3 должностьта иштеп атабы могу? Эмне ол 3 должностьта иштеп Жок, атат? 2 должностьта иштеп атат. Мынакей карабайсыңбы? Возложено. Макен кызы Гүлзада мына 80. Азыр расшифровкасы менен болбойбу? Расшифровкасы. Унчукпай турсаң мынакей 86 000 алып атат, ошол эле 26 000 алып атат, 113 000 алып атат. Анда могу эмнеге 61 000 сом алып атат могу? Бул дагы ошол карточкаларга карточка жокторго алып атабы? Азыр расшифровкасын кылып берейин. Мынакей бул эми ай сайын ушинтип алабы? Мына 48 000 алып атат. Могу жерде 87 000 сом деп турат кайта. Мына 37 000, 26 000 алып атышат. О, ИОлорго премиальный берген болбойт да. Расшифровкасы бар да, расшифровкасын берем деп атпайбы. Могу Ажыматов дагы 3 айлык алат экен. Оля, бул жердечи мындай болот. Ажыматов эмне 3 айлык алат экен? Мына айтып атышат 3 айлык алып атат экен. Эмне болуп алат экен? Эмен чыкырсаң, главный бухгалтер. Эмне болуп алат экен? Оля, бул жерде мондай болуп атат. Аябай көп арыздануулар берип атат да. Сага арызданып берип атышат. Ооба, мага арызданып берип атат. Толтура кирип кишилер арызданып келип атат. Мына могу жерде суу жок. Жолдор оңдолгон жок, эч бир реформа жок дейт Оля. Биз сени эмне үчүн койдук элек бул жерге? Биринчиден, иштесиң деп. суу жок болгону. Берде причинасы бар. Эмнеге суу жок экен? Раз ошол теманы көтөрдүңөрбү? Биз декабрь айында жооп кеңешке барганбыз, атайын жазылып. 21 депутатты алып алып. Эмне үчүн барды эле? Коронавирус учурунда 3 миллион сом бар болчу дейт айыл өкмөттө. Ал дагы жок дейт. Бул токтом чыгарып алыштык. Тошто коронавирус убагында өзүбүз ошол айрыктарды, ошол акчаны кандайдыр алып алса болот экен да, ошол дагы жок деп атат. 3 миллион сом дагы жок деп атат. Жерлер боюнча канча муңдучулар болуп атат. Эме боюнча расшифровканы алып бериши жана. Мен мындай кыламын. Мынакей карабайсызбы, мынакей фактылар жатпайбы сизде? Айлык экен. Мына карточкага которулган акчалар деп атпайбы мынакей? Зачисление денежных средств на карточные счета сотрудников деп атат. Мына KCB банктан болуп атат. Мынакей карабайсызбы? 87 000 сом алып атат, 26 000 сом алып атат, 61 000 сом алып атат. Сиздин айлыгыңыз канча? Айлык жок да мен. Каяктагы айлык. Мынакей калгандар байкуштар 5 000 алып атат, 2 000 алып атат, 5 000 алып атат. А биякта карабайсызбы? Гилейген акчалар чыгып атат. Сен биринчи сурап мындай эме кылсаң, беттен Жок, мен мындай кыламын. Мен мындай кыламын. Мына президент айтып атат, коррупцияга мага күрөшкөн жардам берилет деп атат. Туурабы? Өзү эми президент ушакка келеби мына айыл өкмөттөргө? Канча айыл өкмөттөр бар? Бул бир АКС ГТМга азыр арыз жазамын. Баарын келип текшерсин böyle. Тарыныш жок. Өзү бир мектепти бүткөм. Могу Ашматов менин классташымдын атасы. Коррупциядан биз классташтарды да аябаш керекпиз. Болбой калды жашоо. Эгерде могул болсо, могулар фактылар далилденсе эже. Ким эле атыңыз? Венера эже. Эгерде мен атыңызды эле унутуп калдым. Эгерде могул далилденсе, бул деген отмывание денег дейт. Бул сиздин, менин, маякта бүт адамдардын ырыскысын жеп кетип атат болот. Туурабы же туура эмеспи? Туура. Анан кийин мынакей элдер кече эле мага келип кетишти. Айтат, Чуйский Аламедин район прокуратурасына жазба дейт. Себеби дейт, азыркы действующий губернатор аты Алтынбек Намазалиев, Алтынбек Намазалиев иштерди жаап коюп атат дейт. Өзү бывший прокурорский деп атат. Ошондуктан АКСке жаздым деп атат мэрис. Тияктан натыйжа чыкпай атат, биз дагы жазып атабыз дейт. Натыйжа жок дейт.
экөө жакшы экен деген сөздөр мага келип атат. Сага эл кайрылды. Эл келип атат да, 17 киши келип кетти кече үйүмө. Ушундай болуп атат. Суулар жок. Бизде чоң ташта 8 жерде утечка бар, таза суучу. Ошол 3 жылдан бери ошол жакта нагып атат суу. Бир келип эметип коюшпайт. Толтура көйгөйлөр. Бала бакча жок, эчтеке жок. Бир проекттер дагы жазылбай атат дейт. Мурун проекттер жазылып, акчалар алынчу дейт. Азыр бир да проект жазылбай атат. Себеби кадрлар жок. Проект жазганга эмне керек да, туурабы? Туура. Проект жазылбай жатат деп атат. А бирок Ким айтып атат ошо проект жазылбай деп? Сен жакка Мына кече маякта чогулуш болуп туруп, келейин десем айттым, айыл өкмөт келсин, келем дедим чогулушка. Элдер чогулду, айыл өкмөт жок дейт. Качып атат дейт элдерде. Ora мындай болбойт. Сүйлөчү качып мен элден качкан. Мен өзүмө карап эле сүйлөп Элден атам. качкан жокмун. Сен билесиң, могулар далилденсе эмне болот, билесиңби? Мен эмне болуп качтым? Балдар айтып атат. Мага аз калды, мен аким болом деп атат жакында. Эгерде могулар далилденсе, сен айтып атат аким. Аким эмес. Кайсы Сен балдар айтып коркуп атат? түрмөдө болот эгерде могун далилденсе Ким бара. айтып атат сага ошону? Толтура кишилер айтып Кайсы атат. элдер айтып атат? Иштебей атат, мен жакында аким болом деп атат. Ким Мен айтып губернатор менен жакшымын деп атат. Андай эмелериңди токтотчу. Токтотпоймун. Андай эмелериңди токтот, андай тиги аким. Мына могунучу элдерге тараттылар. Боля, токтотчу мындай. Нормально сүйлөчү. Могуларды элге тараттылар. Мен азыр эртең коллективный арыз даярдаймын. Эртең АКСке түз кайрыламын. Азыр дагы мына учурдан колдонуп туруп, мына президентке ошол жерден кайрыламын. Урматтуу президент, мына карасаңыз мынакей 113 миң айлык алып атышат. 87 миң, 61 миң айлык алып атат. ИОлор получается премиальный алып атат. ИОлор албаш керек премиальный. Мыйзам боюнча туурабы? Исполняющий обязанностьтар. Же туура эмеспи? Туура. Бул эмне деген беспредел? Же ойлоп атабы булар эл буну билбей калат деп. Мындан тышкары толтура фактылар. Ошол фактылардын баарын тиркеймин. Арызга тиркеймин. Бекер эже, сиз биякта депутатсызбы? Депутатмын. Канча 10 канча депутат бар? 21. 21. Кворум канча эле? Эме 16, 14, э? Мына 21 депутатка могулардын баарын тараттылар. Могулардын баарын мен сиздерге калтырып кетем. Мынакей 4 кагаздан бирөөсүн воротон артына ырытып кетиптир, итин түтүп салыптыр январь ардыкын. Аякта дагы ошондой бүт баары. Кайда карабы? Мамайдын көрү да бар элечи. Аны деген келип текшерсе дедим, мен түшүндүрүп берейин. Мунун расшифровкасы бар. бухгалтер глава. Ал бухгалтер Биздин айыл өкмөт, оңой айыл өкмөт эмес. Эмне деген адамдар чыккан? Сүймөнкул Чокморов чыккан, Гүлсара Бишанелиева чыккан. Мынакей могул жерге эмне деген адамдар берилди эле? Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Айдарбеков, Төрөкул Айтматов өзү жок дегенде ошолордун мындай элесин сыйнабайсыңарбы? Макур аларды сыйлабагыла. 100гө жакын бала өлдү революцияда. Туурабы? Коррупциянын айынан. Бардыгы мына ушул жерге берилген. Ошол элесин сыйнабайсыңарбы? Жок дегенде могулардын баары факты бар. Могулардын баары далилденет. Жок, далилденет. Карасын, анын баарын өргөт расшифровкасы бар. Бардыгын текшериптиремин. Мындай болбойт. Мындайда мына карточка эмнеге жок карточкалар? 2 жылда бюджетибиз канча эле? Мен бияка жаңы келгенде 17 миллион болчу. Былтыр перевыполнение кылдык. Перевыполнение Перевыполнение карточка жок. Перевыполнение болду. Карточка макул, декабрда жок экен. Макул декабрда бир айда карточка жасаса болот да. Мына апрелде ошондой эле, мартта ошондой эле, январда ошондой эле, февралда ошондой эле. Мынакей, карабайсыңарбы? Эмне жарым жылда карточка жасай албай атасыңарбы адамдарга? Болбойт да мындай. Мынакей, мына банктан чыгып атат мону. Банктан чыгып атат. Ачык кагаздар эже. Болбойт да мындай, туурабы? Даярдангыла, мен арыз жазганы кеттим. Азыр коллективный арыз жазамын. Түз АКСке кайрыламын. Мына прокуратурадан натыйжа чыкпай жатат деп элдер айтып атат. АКСти президент түз өзү көзөмөлдөйт. Эме, мен соттурсам, азыр кетпей туруп, сен да биздин бузулуусуң, ояктан чыгып. Мына ким элис? Билесиңби эмне үчүн бизде суу жок болуп атат? Мына 10 жылда бу бир мондай учетный карточка жок болчу. Мына историялары. Мына миллион сомдорунду алатам деп айтып атат. Историялары мынакей. Чыгарып койсуңар жөнөкөй карапайым элдергечи. Эмнеге биз сууну силердин жана скважинаңан водоканалдын үстүндөгү
Былтыр кургап калган, билесиңби? Тияктан суу чыгып атпайбы? Жок, кургап калды беле. Кургаган жок. Сен билбейт Мен билем, бир резервуарыңды биз жаптык полностью кургап калган үчүн. Ошон үчүн жана Простоквашинадан тияк буртек бүтөлөк болчу. Чоңкаштын суусу кургап калган. Жана Простоквашинадан алганбыз. Ошол жака алып, бу полный бер жака көчүрүп келдик. А бияк болсо по проекту 120 метр качту, 120 метр бүттү. Өздөрүнүн проектиси бүттү. Мынакей баарын ксерокопия чыгардым, мына депутаттарга тараттыла, собрание кылдыла. Бул эмне деген мынакей? Мен кеттим арызды даярдаганы. Мынакей, урматтуу туугандар, айыл өкмөткө кирип чыктык. Моюнуна алып атат. Бул акчалар ушундай которулган деп атат. Карточкаларга жокторуна мындай которулган деп атат да. Жарым жылдан бери эмне карточканы жаза албай калыптыр менде. Бул деген 5 жаштагы баланы алдагандай эле болуп атат да. Бул деген туура эмес. Мынакей президент айтып атат, коррупция менен мага жардамдашкыла дейт. Мынакей мен жардамдаштым. Дилейген мына Таш-Төбө айыл өкмөтүнүн мына коррупциялык механизмдерди фактылар менен бетине коюп берип атат. Эми мынакей прокуратурага жаза көрбөгүлө дейт. Мына Аламин район прокуратурасына. Себеби азыркы губернатор мурун прокурорский экен, ошол иштерди жаап коюп атат дейт. Мына элдер келип атат. Кечээ 17 адам келип кетти үйгө. АКС ГКМБга жазчы мелис дейт. Мына азыр мен арызды даярдаймын. Коллективный арыз болот. АКС ГКМБга жазам, жана дагы бир ирет учурдан колдонуп туруп мына президентке кайрылам. Урматтуу президент, сиз айттыңыз ушундай коррупция менен күрөшкүлө, барыңар күрөшкүлө, жапатырмак күрөшкүлө деп айттыңыз. Мынакей конкреттүү түрдө мен жазам арызды, ошону колдоп коюңуздар. Соответствующий органдарга айтыңыздар, мынакей бардыгын текшерсин. Жерлер боюнча махинациялар болуп атат деп айтып атат. Көп нерселер боюнча ушундай элдин акчасы, элдин ырыстысы таланып атат да, жөн эле таланып атат. Бул эмне деген шундук? Көрсө коррупция мына ушундай айыл өкмөттөрдөн башталат экен. 113 000 айлык эмгек акысын коюп алыштыр өзүнө. Эмне кылат анда могу врачтар ординатурасы менен кошо 9 жыл окуп, мына заочно эле бүтүп келип 100 000 сомдон ашык айлык алса болот турбайбы анда? Анда эмне кереги бар тиякта 9 жылдан бери окупчу. Мынакей коррупция мынакей айыл өкмөттөрдөн башталат экен. Тиякта айтпай эле коелу. Мынакей ушинтип баарыбыз ушундай коррупция менен биз күрөшүш керекпиз. Рахмат эфир.